Садыр Жапаровдун Өзбекстанга сапары жыйынтыкталды. Президент эмне менен кайтып келди. Алымкадыр Бейшеналиев өзбек министри менен кол алышуудан баш тартты. Сыймык Жапыкеевге генерал-майор наамы ыйгарылды. Садыр Жапаров кийинки аптада Жер үй алтын кенине барат. Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиевдин жолугушуусунун жыйынтыгында 22 келишимге кол коюлду. Эки тараптуу кызматташуу боюнча бул документтер экономикадан тарта аскердик кызматташууга чейинки бардык тармакты камтыган. Өзбекстанга жасаган мамлекеттик сапарын жыйынтыктаган президент Садыр Жапаров бүгүн Бишкек шаарына кайтып келди. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Сапарда эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиев жолугуп кызматташуу маселелерин талкуулады. Андан сырткары өкмөттөр ортосунда бир нече кызматташуу келишимдер болду. Жапаров парламент спикерлери өкмөт башчысы менен да кезигип сүйлөштү. Шавкат Мирзиев соода жүгүртүү көлөмүн көбөйтүү жана бардык тоскоолдуктарды жоюу, биргелешкен ишканалардын санын элүүгө жеткирүү менен бизнес объектилеринин ортосундагы кооперацияларын күчтөндүрүү зарылдыгын белгиледи. Сапардын алкагында Садыр Жапаров менен Мирзиев эки тараптуу сүйлөшүүнүн жыйынтыгы боюнча биргелешкен билдирүү жазышты. Ал 27 пункттан турду. Президент Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен жолугуп кызматташуу боюнча сүйлөшүп, Кыргызстандагы дароо өндүрүү боюнча биргелешкен ишкана түзүүнү сунуш кылды. Өзбекстан Кыргызстан менен товар айлантуусун 2 миллиард долларга чыгарууну көздөп жатат. Маалыматка караганда, ушул тапта Өзбекстанда кыргыз капиталын пайдаланган 183 ишкана бар. Ошондой эле пандемия учурунда эки өлкө ортосунда соода-саттык бир топ көбөйгөн. Садыр Жапаров Ташкенттен кургол келбей 20 тез жардам автоунаасына ала келди. Бул коңшулар тарабынан Кыргызстанга белек катары берилди. Дагы бир белгилей кете турган нерсе, эки өлкө үчүн суу маселеси башынан бери өтө маанилүү жана айрылыкты талап кылган учурлардын бири. Эки президенттин Ташкенттеги жолугушуусунда суу энергетикалык ресурстардын рационалдуу колдонулушу боюнча маселе көтөрүлгөн. Өзбекстан Кыргызстандагы гидроэнергетикалык долбоорлорго катышууга даяр экендигин айтты. Эки өлкөнүн президенттеринин жолугушуусунун жыйынтыгында 22 келишимге кол коюлду. Эки тараптуу кызматташуу боюнча бул документтер экономикадан тарта аскердик кызматташууга чейинки бардык тармакты камтыды. Сапардын жыйынтыгында Садыр Жапаров президент Мирзиевди Кыргызстанга чакырды. Кайра жанданган кызматташуунун соңку этабы солгундап кеткен кыргыз-өзбек мамилелери. Шавкат Мирзиев президент болуп шайлангандан кийин 2016-жылдын соңунан тарта жаңы түс алган. Эки өлкөнүн ортосунда чың алган мамиле жумшарып, чек ара көйгөй сыяктуу маселелерде жылыш байкала баштаган. Эки тараптын делегациялары бири-бирине каттап умала жылыган. 2017-жылдын 5-сентябрында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиев Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келсе, бир айдан кийин Алмазбек Атамбаев да коңшу өлкөлөргө мамлекеттик сапары менен барган. Азыр деле эки өлкөнүн чектеш аймактарында чек ара чыры чыгып кетип, бирок ал тиешелүү деңгээлдеги кызматтардын ортосунда чечилип келет. Эмне болгондо талаштуу чек ара тилкелерин тактабоо маанилүү маселе катары калууда. Тараптар коронавирус пандемиясынын айынан жайлап калган өкмөттүк делегациялардын ишин жандандыруу зарылдыгын айтышкан. УКМКнын төрагасы мындан мурдараак март айынын башында Тажикстан жана Өзбекстан менен чек ара боюнча мамлекеттик комиссия ишин жандантарын билдирген. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда жалпы чек аранын узундугу 1378 чакырым. Бүгүнкү күндө анын 58 жеринде 324 чакырымы талаштуу болуп эсептелет. Булак Sputnik.kg. Эл чындыкты билсин. Алымкадыр Бейшеналиев өзбек министри менен кол алышуудан баш тартты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Өзбекстан Республикасына болгон мамлекеттик сапарынын алкагында кыргыз-өзбек биргелешкен кызматташуусун өнүктүрүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Анын ичинде Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлиги менен Өзбекстан Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин ортосундагы саламаттык сактоо жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашууга да кол коюлган. Эки өлкөнүн министрлери кол коюлган документтер менен алмашкан учурда Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министри пандемиянын шартына ылайык өзбек кесиптеши менен кол алышуудан баш тарткан. Булак Nazarnews.kg. Президент Садыр Жапаров 17 мартта Жер үй алтын кенине барат. Бул тууралуу super.kg порталына өздүк булактар билдирди. Маалыматка ылайык, Садыр Жапаровдун Таласка болгон иш сапары пландаштырылып жатат. 17 мартта Жер үй алтын кенинде иш чара өтүүсү күтүлүүдө. Жер үй алтын кени Талас районунун Бекмолда айылында жайгашкан. Садыр Жапаров мындан тышкары Таластын дагы кайсы жерлерине барары азырынча белгисиз. Эске салсак, Садыр Жапаров 24-25 февралда алгачкы иш сапары менен Орусияга барган. Алтын альянс ишканасынын басма сөз катчысы Касиет Карачолокова иш чаранын так күнү белгилене электигин билдирди. Кызматы жоюлуп кеткен Сыймык Жапыкеевге генерал-майор наамы ыйгарылды. Маалыматты Жапыкеевдин жакындары тастыкташты. Ал эми Жапыкеев социалдык тармактагы баракчасында: достор, эң биринчи сиздерге рахмат. Кудайга ыраазымын. Президентке чоң рахмат. Чын жүрөктөн кубанып жатам. Эл жер өлкө үчүн эмгегимди аябайм, деп жазды. 5 мартта премьер-министр Улукбек Марипов Имполду ички иштер министрлигинин курамына кирүүсү тууралуу буйрукка кол койгон.
Премьер-министр Улукбек Марипов жумуш сапары менен Жалал Абад жана Ош облустарына барат. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Сапардын жүрүшүндө өкмөт башчы бир катар социалдык объектилерге капсула салуу салтанаттарына катышып, айыл чарба объектилеринин иши менен таанышып, Ош облусунун Араван районунун дыйкандары менен жолугушмакчы. Мындан тышкары ал Жалал Абад жана Ош облустарында бир нече социалдык инфраструктуралык объектилердин абалы жана айрым өнөр жай ишканаларынын ишмердүүлүгү менен таанышат. Жаңы конституция кабыл алынса, эң төмөнкү пенсия жөлөк пул 5000 сом болот. Жашоо минимуму канча деп белгиленсе, мамлекет ошондон кем эмес пенсия пособия берүүгө милдеттендирилет. Жаңы конституция кабыл алынса, 2023 жылдан тарта эң төмөнкү пенсия жана пособия 5000 сомдон кем болбойт. Референдумга сунушталган баш мыйзамдын 44-беренесинин 2-бөлүмүндө пенсиялар, социалдык жөлөк пул жана башка социалдык жардам мыйзамда белгиленген жашоо минимумунан кем эмес жашоо деңгээлин камсыз кылууга тийиш деп жазылган. Бул мыйзам 2023 жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирери белгиленген. Демек, конституция кабыл алынса, 2023 жылы жашоо минимуму канча деп белгиленсе, мамлекет жарандарга андан кем эмес пенсия пособия берүүгө милдеттендирилет. Эске салсак, 2020 жылы Кыргызстанда жашоо минимуму 5359 сомду түздү. Ал эми пенсионерлердики 4785 сом, 17 жашка чейинки балдардыкы 4015 сомдон 5139 сомго чейин. Бул ушунча каражат менен бир адам бир ай жанын багалат дегенди түшүндүрөт. Жогорку кеңеш 11 апрелде референдум өткөрүүгө макулдук берди. Референдумду жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен кошо өткөрүү сунушталган. Бул мыйзамга бүгүн кечке чейин президент кол коюшу керек. Жогорку кеңештин депутаттары жаңы конституциянын долбоору боюнча референдум өткөрүүгө макулдук берди. Аталган мыйзам долбооруна бүгүн 2 жана 3 окууда добушка коюлду. Жыйынтыгында 94 депутат макул, 6 каршы добуш берди. Белгилей кетсек, референдум дайындоо боюнча маселе кечээ 10 мартта 2 окууда каралган. 3 окууну кароо боюнча айтылган эмес. Ал эми бүгүн 3 окууда дагы добуш берилди. Өткөн жумада парламент 1 окууда колдонгон референдум дайындоого 87 эл өкүлү макул, 9 каршы добуш берген. Референдумду жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен кошо 11 апрелде өткөрүү сунушталган. Бул мыйзамга бүгүн кечке чейин президент кол коюшу керек. Бизге хандык бийликтин кереги жок дейт жарандык активист. Тынчтык митингине чыккандарды колдоп келген жарандык активист Өндүрүш Токунасаров төмөнкүлөрдү билдирди. Эгер жаранды коом унчукпай, жогору жактагылар өз билимдиктерин жасай бере турган болсо, биз сөзсүз түрдө ханга ээ болобуз. Бизге хандык бийликтин кереги жок да. Биз нече жылдан бери парламентаризм деп жүрөбүз. Алар бардыгына кол бууп коюп туруп, өздөрүнүн өзү билип жатканы чекилип көрүнүш. Өткөн жылдын октябрь айынан бери легитимсиз парламент кандай гана мыйзамсыз иш-аракеттерди жасап жатышат. Бүгүн жарандык активисттердин иш-чарасын кубаттайм. Конституциянын жаңы долбоорун элдик талкууга эч ким койгон жок. Легитимсиз парламент кетип, ал эми долбоор кайрадан жазылууга тийиш, деди Токтонасыров. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.